Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун көрүп жатасыздар. Бүгүн Жогорку Кеңеште президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчы катары биринчи кайрылуусун жасады. Анда өлкөдөгү кырдаал, коррупцияга каршы күрөш, мындан кийинки иш пландар, ошондой эле парламенттик демократиянын мындан аркы багыты тууралуу сөз болду. Студиябыздын коноктору депутаттар Алманбет Шыкмаматов жана Абдувахап Нурбаев, кош келдиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда биздин бүгүнкү темага байланыштуу президенттин кайрылуусунан алынган кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Мен Кыргызстанда парламент демократия орношун көздөйм. Кыргызстанда авторитаризмди орнотуунун потенциалдык мүмкүнчүлүгүн жоюш керек деп эсептейм. Менин терең ишенимде кыргыз коомунун кырсына жана табиятына парламенттик демократия туура келет. Бул мамлекеттин туруктуу өнүгүп, коомдук стабилдүүлүктүн бекем орношуна негиз болот. Акырындап ушул чоң саясий реформаны ишке ашыруу келечектеги максатыбыз. Бул максатка жетүү үчүн биринчи кезекте Жогорку Кеңеш өзү даяр болушу керек. Өлкөнүн келечегине, өсүп өнүгүшүнө, жарандарыбыздын жакшы жашоосуна жеткирүүчү багыттарды аныктап, өкмөт менен чогуу жоопкерчиликти мойнунга алып иштөөсү зарыл. Президент бүгүнкү кайрылуусунда көптөгөн багыттарга токтолду. Ошонун ичинде мына парламенттик демократия тууралуу сөз кылды. Мына ушул тууралуу бүгүн кеп кылсак, парламенттик демократиянын орношун көздөйм деди, бирок ошол эле учурда буга Жогорку Кеңеш өзү даяр болушу керек деп айтты. Буну сиз кандай деп түшүндүңүз? Президент өзүнүн кайрылуусунда эң биринчи кезекте объективдүү жагдайды эч качан жашыруу мүмкүн эместигин так жана айкын тастыктады да. Анткени бүгүнкү президент айткан жана санап өтпөдү кемчиликтерди, биздин мамлекеттип өсүп өнүгүүсүнө тоскоолдук кылып аткан жагдайлардын баардыгын шуруда айтып берди го. Ушул жагдайларды биздин фракция, оппозициялык фракция 5 жылдан бери айтып келатабыз. Ушул жагдайларды биз айтып келатканда СДПК фракциясы ар дайым андай эмес, баары жакшы, баары жайында, силерге жакпайт деп айтып келген да. Ушул сөздү айтабыз деп анча-мынча мындай кылмыш иштери да козголуп кеткен дегендей да. Мына бүгүн президенттин эң ушул баса белгилеп айтканы, коррупция менен күрөшүүгө жаманып, мен саясий оппоненттерди эсебин мындай табуу, көзүн тазалоо деген, куугунтукка алуу деген маселени, андай практиканы эч качан киргизбейм деди. Бул демек оппозициялык партияларга, бул өзүнүн оюн ачык айткан эркин депутаттарга, бул журналисттерге, бул жана коомчулукка чоң сигнал. Оппозициялык маанайдагы ой пикир мындан ары кандайдыр бир себептер менен мындай кысымга алынбайт деген. Ал эми парламентаризм боюнча жалпы саясий системага болгон президент шайлоонун астында дагы өзү президенттикке кандидат болуп атканда да ушул сөздү айткан. Мен саясий система катары Кыргызстандын парламенттик демократия системасына өнүгүшүнө тилектешмин деп бүгүн ошол сөзүн кайталады. Парламент ошол өзү ушул парламенттик башкарууга даяр болуп, сапаты да бийик болуш керек, эл күткөндөй бир Жогорку Кеңеш болуш керек деген пикирлер дайым айтылып кетет да. Президенттин дагы оюнда ушул нерсе камтылды окшойт. Сиздин оюңуз кандай? Мен ойлойм, бул президент бүгүнкү ушул парламент демократияны орнотобуз деген бул өтө туура. Анткени биз өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, ушул жол менен гана өнүгүп атат да. Ушул кайсы мамлекетте парламент демократия орносо, парламентаризм күчөсө, ошол мамлекеттер өнүгүп атат, ошол коом өнүгүп атат. Ошон үчүн бизде бул азыр мына постсоветтик мамлекеттердин ичинен, көзгөчө мына Орто Азия мамлекеттердин ичинен биз жалгыз ушул жолдо кетип атабыз. Анан туура кээ бир кемчиликтер бар, тажрыйбасыздыктар бар, бирок экинчи чакырылышта иштеп атабыз менен. Анан бул жерде тез арада бир ийгиликке жетиш кыйын, бирок тажрыйба алып биз ошол туура жолдо кетип атабыз. Сөз кемчиликтер болот, ошол элдин дагы ошол айткан кээ бир ошол сын пикирлери Жогорку Кеңешке башка болгон нерселер. Эми бул жерде мына мен жеке оюмча эми 5-чи чакырылышта Алмек Насыханович депутат болду. Биз көргөн жокпуз, 6-чы чакырылышта деле мына 1-чи жылдары, 2-чи жылдары кыйыныраак болсо, анан тажрыйба алып депутаттар үйрөнүп атат. Анткени биздин кошуна мамлекеттерибиз дагы, биздин негизги партнерлорубуз дагы авторитаризм системасына мисалы карап көрсөк, биз экономикалык партнерлорубуз деле анан бул жолдо кетип атабыз. Мен ойлойм, бул барып көчү оңолот дегендей
ушул жол менен биз мамлекетти оңдоого, коомду оңдоого мүмкүнчүлүк болот да. Ошол өзгөрүүнү качан күтсө болот? Мисалы президент мына 7-8 ай азыркы мамлекет башчы катары иштеп атат. Анан кийин мындан кийинки дагы бир 6-7 жыл убактысы мөөнөтү бар. Ошондо парламенттеги өзгөрүүлөр, парламенттик демократияга карата чоң кадам качан жасалат? 2020-жылыбы же андан кийинби? Дүйнөлүк коомчулукта, дүйнөдө, эгерде дүйнөлүк алкакта карасак, телегейи тегиз, өнүккөн, бакубаттуу жашаган алдыңкы мамлекеттердин 80% парламенттик демократия саясий системасында жашайт. Европа, Азия, Япония, Түштүк Кореяны караганда. Ал эми президенттик башкаруу аз эле процент түзөт. Америка, Швейцария деген. Анан авторитардык мамлекеттердин көбү ошол президенттик башкарууда. Ошондуктан биздин кыргыздын менталитетине, кыргыздын өзүнүн табиятына, биздин өзүбүздүн баягы психологиялык, руханий калпыбызга парламенттик саясий система төп келет. Ал эми качан парламентаризм өзүнүн жемишин берет деген суроого, ага көч бара-бара түзүлөт дегендей, ага жалпы коом шайлоолор аркылуу, шайлоо институту аркылуу татыктуу партияларды шайлаш керек. Мисалы үчүн азыркы парламентти көбү сындайт. Эң көп сындаган парламент. Бул туура эле, бул табигый нерсе. Буга парламент чычалабаш керек эч качан. Бул туура, бул дайым ушундай болуш керек. Анткени парламентти коомчулук мактаган күнү ошондо парламент артынан кетет. Ошондуктан парламентти тонуста кармап туруш үчүн эл ар дайым парламентти мындай сындап туруш керек. Ал эми парламент өз кезегинде мына азыр өкмөттү парламент кандай кылып атат? Чакырып алып эле үстөкөбөстө, комитеттерде, фракцияларда, жыйындарда өкмөттү мындай астыга салып иштетип атпайбы? Ошондуктан бул жалпы механизмда парламент коомчулук насына жооп берет, ал эми өкмөт парламент насына жооп берет. Ошентип баягы жалпы бийлик механизми ушундай баланста түзүлгөндө, ал эми мындан ары дагы бара-бара көч түзөлөт деген коомдогу аң сезим да оңош керек. Анткени шайлоолордо ушул татыктуу партияларды, күчтүү партияларды шайлап, татыктуулардын татыктуусу келсе, ошондо парламентаризм күчөйт. Эгерде мына азыркы парламентти деле өзлөрү келип эле мындай кирип отуруп алган жок да. Мандат менен, элдин ишеними менен келди. Ошондуктан бул ошо шайлоо жолу менен аркылуу бара-бара илгери отуруп, туруктуу партиялар, күчтүү партиялар, демократиялык партиялар, нукура партия деген аты бар мындай партияга татыктуу партиялар калып, ал эми жана күнүмдүк партиялар деп атабыз, ар кандай жолдор менен түзүлгөн деп атабыз, бир күндө түзүлө калган партиялар деп атабыз, өзүнүн программасына каршы деген партиялар бар деп атабыз. Ошондуктан ушул бара-бара парламентаризм бизде эрте эле кечпи калыптанат. Бирок ошол парламенттеги кемчиликтер дагы ушу билдирүүдө айтылып кетти окшойт. Мисалы, жанагы шайлоо алдындагы добуштарды сатып алуу маселеси, ошондой эле жанагы партиялык түзүм, ошондой эле партиялык тизмедеги орундардын жылып кетиши, ушул сыяктуу кемчиликтер дагы президенттин билдирүүсүндө айтылды да. Ошолорду оңдоп түзөп, кийинки 2020-жылдагы шайлоого мындай сапаттуураак, мындан дагы күчтүүрөөк парламентти депутаттарды алып келүүгө жогорку кеңештин өзүнүн дагы күчү жетеби, же болбосо президентке гана таянышы керекпи? Албетте сөз жетет. Анткени биринчи жолу бизде мына биометрика менен өттү. Бул жерде мурунку окшогон баягы бюллетендерди пачкалап ташлаган нерсе жок болду. Бир чоң бир нерсени биз жеңе алдык. Бирок ушу менен токтоп калбаш керек да. Ошол мыйзамдарды биз кайрадан иштеп, жаңы тепкичке жаңы деңгээлге чыгарып, анын үстүнөн иштеп жаңылап туруш керек. Экинчи нерсе айттым, шайлоо алдында ошол баягы добуштарды сатып алуу маселелери. Анан берки, мисалы үчүн шайлангандан кийин баягы депутаттардын ордун, кандидаттардын өзү алмаштыруу, ал партиянын ичиндеги маселе. Ал кээ бир партияда бар, кээ бир партияда жок. Ал мыйзамда каралган так эле. Бирок ошол баягы шайлоо алдында элдин добушун сатып алуу бул чоң маселе, ушунун үстүнөн иштеш керек. Бирок биздин ошол шайлоо системабыз, мен ойлойм, ошол салыштырмалуу биздин кошуна мамлекетке караганда жакшы болду. Биз биометрика киргизип алганбыз, бирок бунун үстүнөн дагы иштешибиз керек. Бирок ушул боюнча биздин коллегабыз Мирлан Бакиров мыйзам чыгарып атат, мыйзам долбоорун. Өткөндө биз коомдук угуу болуп бирсе уктук, ал жерде жакшы сунуштар бар. Мисалы үчүн ошол баягы порог деп коелучу, өтө турган
неменин деңгээли 4%ке түшүрүп атат. Бул жакшы нерсе. 9 эмеспи? Жок, 4-кө түшүрүп атат жаңы неме боюнча. Мурун 9 болчу азыркыда. Эгер 4% болсо, жаңы күчтөр сөзсүз келет. Эгер 9 болсо, негизи карап көрсөк, 9-10% бул авторитардык мамлекеттерде экен. А эгер 4% эч болсо 5 болуп калса, коомго сөз жаңы күчтөр келет. Алымбек Насырханович айткандай атаандаштык болот. Атаандаштык болбосо эч жерде өнүгүү болбойт. Качан жаңы идеяларын атаандаш болуп, жаңы ойлорун, жаңы ой пикирлерин атаандаш болуп талашып турганда ошондо өнүгүү болот коом. Анан эң дагы бир нерсеси, мисалы үчүн азыр жогорку кеңеште эмне үчүн эл көп сындайт, анткени биз ачыкпыз. Биздин ушул пленардык сессиядагы ар бир сөйлөгөн сөз эл түз эфирде карап отурат. А бирок өкмөт ошондой эмес. Өкмөттү эл бизди шайлап, биз аркылуу көзөмөлдөт, бирок биз дагы толук жете албай атабыз, анткени биз дагы кээде өкмөттүн кээ бир министерство чыгарган токтом билбей калабыз. Эгер өкмөт дагы электрондук өкмөткө өтүп ачык болсо, эл көзөмөлдөп турса, анткени кайсыл жерде коом катуу көзөмөлдөп, күчтүү көзөмөл болсо, ошол жерде коррупцияга дагы бара албайт, урдаш дагы кыйын болуп калат да. Ошон үчүн мен ойлойм, жогорку кеңеш азыр ачыкпыз, биз ар бир баскан турганыбыз, сүйлөгөн сөзүбүздү көрүп турушат. Өкмөттө ошого жеткирип алсак, коомдо коомчулук, граждандык коом, бизде өтө күчтүү граждандык коом бар. Ошолордун көзөмөлүндө болуп турса, биз да оңолобуз, өкмөт да оңолот берсин. Саясий туруктуулук керек деп айтылды. Эң негизги багыттардын бири катары. Ал эми буга чейин ушул Кыргызстанда жакында парламенттик шайлоо болот, жакында парламент тарашы мүмкүн деген ууду кептер болуп келген. Ушул маселеге чекит коюлду деп эсептейсизби бүгүнкү кайрылуудан кийин? Бүгүн президент 20-жылы парламенттик шайлоо болот деп баягы Конституциядагы шайлоо кодексиндеги өзүнүн баягы мыйзамдуу талапты айтты. Анан экинчи жагдай Конституция боюнча парламентти таратыш тартыш алып президент чечпейт. Парламентти эки эле жол менен таралат. Өзүн таркатат, же болбосо бир мыйзамда так аныкталган гана бир случайлар бар да. А президент указы менен таратат деген Конституцияда жок. Ошондуктан парламент тарайбы, тарабайбы, же болбосо шайлоо 19 өтөбү же 20 өтөбү бул президенттин прерогативасына кирбейт. Ошондуктан президент дагы так айтты, 20-жылы парламенттик шайлоо болот деп. Ал эми жанагы күзүндө тарайт экен, анан жазында тарайт экен, бул баягы саясий бир туура эмес маалыматтардын бири да. Кээ бир аналитиктердин возможно бул божомолу, парламент өзү тарап кетет, парламент өзү самороспускага кетет деп. Мен ойлойм, андай негиз бүгүн жок. Парламент самороспуска барбайт. Демейде ошо президенттер кайрылуу жасаганда парламенттин иши башталганда жасайт да. Бул парламентке кайрылып, парламенттен жардам сурайт, анан элге дагы кайрылат. Буга чейинки баягы тажрыйбада көрүнүп келгендей. Ал эми бул жолу ушул жаңы президент эмне үчүн парламент жайкы региондордо иштөө, ошондой эле жайкы тынугу алдына кетер алдында кайрылуу жасады деп ойлойсуздар? Бул эми баягы техникалык момент, мыйзамда так ачык көрсөтүлгөн эмес. Президент парламентке элге кайрылуу жасайт деп гана көрсөтүлгөн. Ошондуктан президенттин графигинде ал качан жасайт деген баягы мындай бир принципиалдуу маселе эмес да. Бирок эң негизгиси президент бүгүн мамлекеттеги приоритеттерди жана болуп аткан ор койгон келимчиликтердин баардыгын санап берди. Болгон бир кемчилик калтырбай бүт санады. Мына бардык мамлекеттик бутактарды коррупция аралап кетти деди. Менчик укугу корголбой атат деди. Региондор каралбай калды деди. Жанагы билим берүү тармагында, саламаттыкты сактоо тармагында, укук коргоо тармагында, күч органдары тармагындагы реформалар аксап атат деди. Сот реформасы жүрбөй атат деди. Адам укугу бузулуп атат деди. Инвестициялык климаттар бузулуп, инвестиция тартылбай атат деди. Мамлекеттик органдар бизнести муунтуп, жеке менчикти баса калып атат деди. Коррупционерлер туугандарына мүлктөрдү эбегейсиз байлыктарды каттатып коюп, өзлөрү билинбей жүрөт. Ал боюнча механизм иштеп чыгып, тууган таяке, жээн, бөлөлөргө оформ каттаткан байлыктардын баарын сууруп чыгабыз деди. Коррупция менен коррупционерлер өзү күрөшпөгүдөй кылалы деди. Күч органдары, коррупция менен күрөшө турган органдар өзлөрү коррупцияга малынып атат деди. Айтор болуп аткан биз айтып жүргөн ор койгон кемчиликтин баарын бүгүн президент айтты. Эми бул айтылган сөз, атылган ок. Муну эми баарыбыз жапатырмак. Ошон үчүн аягында айтты да, Кыргызстанды бөлүп жарууга багытталган да күчтөр бар. Ошондой провокациялар калтырбай, жалпы кыргыз журтулугу, ынтымактуулукту сактап, ушул айтылган жалпы улутка коркунуч туудуруп аткан жагдайларды жалпылап жеңели, өкмөт, парламент, жалпы кыргыз журтчулугу деп. Ошондуктан президенттин акыркы ушул абзацы ушул
айтылган кемчиликтин баардыгын эгерде биз бирдиктүү болсок, бирдиктүү күчкө айлансак жеңе алабыз деп мындай жыйынтыктады. Ошондуктан бүгүнкү мына айтылган сөзү ушул депутаттардын каникулдан келсе дагы келгенде айтат же болбосо кетип баратканда айтат деген андай мыйзамда жок. Бирок айтылчу сөз мындай ачуу чындык айтылды. Чынында эле ошол кемчиликтердин баардыгы айтылды, бирок ошолордон чыгуу жолун көрө алдыңызбы? Бул жерде азыр мен кичине кошумча кылып кетейин. Ал парламент аркылуу элге кайрылам деди. Анан өкмөт дагы шайлангандан 2 ай болбодубу? Бул өкмөткө посыл болду да, белги болду. Кайсы тараптан, кайсы тармакта көбүрөөк басым жасап иштөө боюнча. Экинчиден депутаттарга дагы айттым, мына биз 1 ай эл менен жолугушуу болот, региондор иштейбиз. Ошондо ушул айтылган ойлорду элге жеткирип, элдин дагы ошол сунуш пикирлерин алып келсеңер жакшы болот. Сентябрдан буйруса биз чогуу иштешебиз, ушул маселелерди чогуу чечели деген жакшы сунуш айтты. Чыгуу жолдорун айтты, парламент дагы өзүнүн ишин, мыйзам чыгаруу ишинде ошол нерселерди камтып, ошолорду эске алып кылса, анан негизги нерсе бул жерде өкмөткө калды. Өкмөт иштеш керек бул жерде. Анткени бул жерде ошол эле коррупция менен күрөшүүдө, ошол инвестиция тартууда, инвестициялык акыбалды жакшырууда, инфраструктуралык проекттерди кылууда азыр өкмөттүн полномочиясы өтө чоң. Анан бул жерде өкмөт иштеш керек. Биз ошону өкмөттү контроль кылып, кээ бир нерселерде биздин өз мыйзамдар менен ошол реформаларды жасатыш керек да. Өкмөттүн астына коюлган чоң милдеттеме болду да. Бул парламенттин дагы, өкмөттүн дагы, президенттин өзүнө дагы алынган милдеттеме. Бүгүнкү айтылган сөз бул өкмөткө да тапшырма, парламентке дагы милдеттеме, анан президент өзүнө дагы милдеттеме алды да. Анткени жана коррупция менен күрөшүүдө сот реформасын жүргүзүү деген нерселерге президент өзү тикелей жоопкер. Ошондуктан сот реформасына дагы кемчиликтерди жакшы болуп атат, астыга жылып алабыз деген жок да. Адам укуктары бузулуп атат. Сот реформасына элдер канааттандырылган жок. Ошондуктан сот реформасын биз аягына чейин чыгышыбыз керек деген маселелердин баардыгы ошол айтылып жүргөн кемчиликтер да. Андан сырткары жанагыл кадрдык маселелер дагы айтылды окшойт. Көбүнчө мына тааныш, билиш, тууган уруктарын ушул мамлекеттик кызматка алып келип алып, баягы адискөй адамдарды сыртка сүрүү болбосун дегендей бир багыттама берилди окшойт. Бул маселени кантип чечсе болот? Эми мисалы президент бул тууралуу маселени козгоду, ал эми чечилүү механизми жолун көрө алдыңыздарбы? Бул мурдатан бери бизде ушундай оор болуп келген да. Анан негизгиси баягы коалициялык өкмөт болуп атканда кайсы партиянын өкүлү келсе, ошол министр кайсы партиядан келсе, ошонун жоопкерчилигин партияга ошо тартыш керек да. Ошондо бул бир жолу мен ошентип десем. Эгер мисалы үчүн бир тармактын министрди бир партия койсо, ошол жактагы кемчиликтерге ошол партияда ким жоопкерчилик тартыш керек. Эл ошолордон сураш керек да. Мен ойлойм. 5-чакырылышта мындай бир эреже бар болчу. Кайсы коалицияга кирген фракциялар айткан кишини алып барып сөзсүз түрдө коесуң деген. Анан ал фракция айткан киши татыктуу эмеспи, чала сабат кадрбы анысына карабай эле айла жок премьер-министрлер коюп, анан ошол башкарган тармак мындай чабал болуп келген да. Азыркы мына ушу макулдашуулар боюнча, коалициялык келишим боюнча премьер-министрдин укугу бар. Эгерде бирден фракция өзүнүн адамын жылдырса, мунун жарабайт экен деп улуттук коопсуздук кызматынан справкаларды алып, мурунку иштеген жеринен справкаларды алып, башка жолдор менен иликтеп, премьер-министр бул кадр менен иштеше албайм, башка кадр бергиле деп татыктуусун сурап коюшу мүмкүн да. Мына ушул жакшы механизм. Мурун болсо кимди берсе дагы ошону алып ошо менен иштешүүгө мажбур болуп келген да. Ал эми жанагы депутаттар коалицияга кирген фракциялар өздөрүнүн адамдарын кызматка сунуштайт деген бул парламентаризм эрежеси ошондой. Анткени коалицияны кураган фракциялар алар саясий жоопкерчиликти мойнуна алып, парламенттеги күчтүү структураны, баягы кадрларды да өзлөрү чечип, анан ошол эле маалда Вахап айткандай жоопкерчиликти дагы коалиция кошо алыш керек. Мисалы үчүн жанагы өкмөт отставкага кетип атабы? Өкмөт иштебей отставкага кеткенден кийин ал жоопкерчиликти коалицияда тартылыш керек. Коалиция кантип тартат? Коалиция моралдык, саясий жоопкерчиликте болуш керек. Кийинки шайлоого барганда мына канча өкмөт түзүңөр эле, канчасы отставкага кетти, демек ал силердин дагы жоопкерчилик бул жерде бар деген сөздөр, документтерде бардык жерде айтылыш керек. Ошондо саясий жоопкерчилик күчөйт да. Айрыкча чоң мындай көңүл бурулган нерсе бул коррупцияга каршы күрөш болду окшойт. Анан кийин ошол жерде айтылды да, бул саясий куугунтук болбойт. Түз эле ушул коррупцияга каршы күрөшөбүз, ага баягы депутаттар жана башкалар тоскоол болбогула дегендей бир кайрылууда болду. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда азыркы эң негизги маселе бул жанагы сот органдарынын маселеси.
соттун адилеттүүлүгүн биринчи орнотпостон туруп ушул коррупцияга каршы күрөштү мындай кескин анан тез аранын ичинде ишке ашырып мындай коомчулук күткөндөй натыйжага жетүү мүмкүнбү? Эми бул жерде ошол соттордун адилеттүүлүгү жөнүндө чоң маселе турат. Азыр сот реформасы болуп атат деп ушуга чейин келди, бирок жыйынтыгын көрө алган жокпуз. Бул президент өзү дагы айтты. Бул жерде ачык айкындуулук болуш керек. Ошол сот болуп аткан процесс баардык элдин көзөмөлүндө болуп турса, граждандык коомдун көзөмөлүндө болуп турса, мен ойлойм ушуну азайткан мүмкүнчүлүк болот да. Эгер ар бир сотто баардык нерселер болуп, эл алдында ошол прокурор өзүнүкүн, адвокат өзүн айтып, сотто ошол эл алдында ошол кээ бир туура эмес чечим чыгаргандан коркуп кичине чочуйт да баары бир, мен ойлойм. Сот реформасы 5-6 мындай ключевой факторлорго көз каранды да. Бул биринчиси. Алардын материалдык, социалдык жагы камсыз болуш керек. Ага мамлекеттин капчыгы бюджет болуш керек. Экинчиси, сот процессинин баардык процесси ачык айкын. Ачык айкындуулуктан өткөн бир коррупция менен күрөшүүнүн механизми жок. Баардыгы алаканга салгандай көрүнүп туруш керек. Интернеттер аркылуу, телевидение аркылуу жабык процесстер кээ бир гана учурларда болбосо мыйзамда так аныкталган. Жабык процесс деген түшүнүк болбош керек. Ар бир сот процесси видеокамера, ар бир адам, адвокат процессин тартууга мүмкүнчүлүк болуш керек. Бүт дүйнөдө ушундай да. Бул жана 5-6 деп санап келатам да. Үчүнчүсү ошол так буйдалаган мыйзамдар. Однозначно мындай башкача бияка да бурсаң болот, бияка да буйдалаган төбө болбогон мыйзамдар. Бешинчи эң негизгиси алардын көз карандысыздыгы жана сапаты. Сапатын сотторду тандоо кеңеши тандап атканда Кудайдан жөө ачкан эмес. Профессионалдуу, абыруу таза соттор. Экинчиден ошолордун көз карандыгын камсыз кылган бул президенттин эрки. Эгерде президент эле сотторго мен кийлигишпейм, укуктук коопсуздук комитети, прокуратура сотторду коркутуп үркүтпөйт, сотторду биз тилди албай койдуң деп башка жакка сурабай туруп ротация кылбайбыз, сотторду куугунтукка албайбыз десе эле, сотторду жайына койсо эле соттор адилеттүү чечимдерди чыгарат. Анан кийин каяктан бурмаланып атат? Ошо саясий чечимдер үстү жактан айтканда болот. Ал эми коррупциялык калган чечимдер коррупциянын айланасында болуп кетип атат. Мисалы үчүн соттор же үстүдөн түшкөн приказды аткарат, жана мыйзамсыз чечим чыгарганда, же болбосо бир акчага же болбосо башка бир материалдык кызыкчылыктарга алданып туура эмес чечим чыгарат. А же болбосо өз ыктыяры менен эле чечим чыгарбайт, мен каалап атам ушундай деп. Демек жанагы материалдык жактан кызыкчылыгы акча алып бирөөнүн чечимин пайдала кылып койбош үчүн жанагында видеокамера баардыгы прозрачный болуш керек. Ошондо акты караны актай албай калат да. Үчүнчүдөн алардын соттордун жоопкерчилигинин жоктугу ушуга алып келип атат. Жоопкерчилик деген эмне? Жоопкерчилик ушу туура эмес чыгарган чечимдер үчүн аларды сөзсүз түрдө кызматтан алыш керек. Болбосо туура эмес чечим чыгарып коет, бирок аларга ал үчүн эчтеке болбойт. Конечно, ал дальше андан кийин деле ошонто берет, боло берет турбай деп. Ошондуктан боло берет деген нерсе болбош керек. Негизи эле ушул коррупция дегенде жөнөкөй эл, коомчулук ошо мамлекеттик чиновниктерди, сотторду, салыкта, бажыда иштеген кызматкерлерди, милиция кызматкерлерин жана башкаларды түшүнөт да. Бирок президент айтты, биз мындан кийин ушул мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын ушул минималдуу керектөөлөрүнө жеткидей кылып көтөрүшүбүз керек деди да. Ушул эл баягы мамлекеттик чиновниктерге, органдарга ишенбей турган маалда алардын ушул эмгек акысын көтөрүп, элдин мындай нааразычылыгын жаратпастан туруп көтөрүү мүмкүнбү? Мүмкүн, сөзсүз көтөрүш керек. Анткени ошол эң чоң нерсе ошо болуп атат да. Эки нерсе менен кылыш керек. Биринчи айлыгын көтөрсө, экинчи көп нерсени автоматташтырыш керек. Адам факторун азайтыш керек. Ошол эле салык системасында, баж системасында дүйнөлүк практикада толтура мындай нерселер бар. Мисалы үчүн биз ошол акылдуу шаар боюнча Праганын тажрыйбасын көрүп келдик. 700 светофор 4 адам борбордо карап отурат. Көчөдө ошо жол баягы машинада акча чогулткан жок да. Сөзсүз алар деле биздин жарандар мамлекеттик кызмат иштегенде деле. Айлык маяна жетиштүү болмоюнча, орточо эсеп бар да. Айлык маяна орточо эсепке татыктуу болмоюнча коррупция менен күрөшүү мүмкүн болбойт. Жана өзгөчө медицина тармагында, анан жанагы билим берүү тармагында. Акыркы суроом, президенттин кайрылуусунда көтөрүлгөн маселелер же болбосо багыттардын алгачкы натыйжаларын качан мындай эл сезиши ыктымал?
1 жылдабы, 2 жылдабы же 3 жылдабы? Өзүнүн эми бир табигый эрежеси бар. Айтылгандан кийин 1 жылдан кийин эл сурайт. Мен ойлойм, биринчи жыйынтыктарын эл бизден ар дайым үмүт менен жашайт. Анан бүгүн да чоң үмүт берди президент. Биринчи жыйынтыктарын биз күздө эле ошол баягы инвестициялык абалды жакшыртуу, кичи жана орто бизнес текшерүүлөр азайтууларын мен ойлойм күздөн баштап уже иштер башталса биринчи жыйынтыктар боло баштайт. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубузду ушуну менен соңуна чыгарабыз. Биз бүгүн Жогорку кеңеште президент Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жасады. Мына ошол кайрылуунун тегерегинде сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.